Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен биздин кадырлуу замандаштарыбыз, катталуучуларыбыз, достор, баарыңарызга салам. Сиздер менен чогуу мен кызматта Айнура Миназарова жана бүгүн биз адам затынын жашоосунда, тамак сиңирүүсүндө, негизи эле биздин ден соолугубузда эң маанилүү, орунду ээлеген тиштер жөнүндө сөз болмокчу. Мына ошондуктан бүгүнкү биздин коногубуз албетте стоматолог Адил Сапаров. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Адил, кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сиз менен таанышканга кубанычтамын. Ошол бүгүн биз жалпы ушул дасторкондо, үстөлдүн үстүндө тургандай тиш тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Негизи мен эң эле алгачкы суроом ушул бүгүнкү темада ооз көңдөйүнө кантип кам көрүш керек, ошол жөнүндө сөз болмокчу. Жакында мен атам сырколуп калып, бир топ жерге бардык да, ашказандан көйгөй болуп, анан аягында изилденип отуруп, убагында тишке туура кам көрбөгөндүктөн, пародонтоз болгондуктан, эрте өзүнүн убагынан эрте бир топ жаш кезинде жанагындай протез кийип калгандыктан ушул көйгөйдүн баары келип чыккан дегенде мен таң калдым да, ушул тиштенби десем, байке айтат, ооба, бул жөнөкөй тиштен деп. Анан кийин ошондон кийин ой келди да, биз ушунча тишибиз бар деп туруп, бирок көңүл бурбайбыз, демек буга көңүл буруш керек экен деп. Анда алгач эле мен сизден суроом, ошол ооз көңдөйүнүн гигиенасы боюнча тишти кантип туура жууш керек? Жөнөкөй эле, бул кичинекей кезибизден бери үйрөтүшөт, бирок үйрөткөн менен туура эмес да үйрөтүп коюшу мүмкүн, же баары үйрөнө албай калабыз. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи анда. Бул мен сизге айтып кетер сөзүм, бул тишти жууп жатканда көпчүлүк элдер туура эмес жууйт. Биринчи эле тишти жууп жатканда убактысын 10 секунд, 15 секунддун ичинде жууп коемун деп мага жооп беришет. Мага келген адамдар көпчүлүгү. Ал эми тиштин өзүнүн убактысы бар. Эрте менен 3 минутта жууш керек, кечинде 3 минутта. Ошондо бир күндө 6 минутта жууп калат тиш. Ал эми бизге башка чет мамлекеттерге салыштырып караганда, мисалы үчүн биз колду бир күндө канча жолу жуйбуз? Мисалы үчүн тамактанаардын алдында сөзсүз самындап жуйбуз. Баарыбыз эле турабы? Ал эми тиш деле так эле ушундай. Мисалы үчүн деген тиш менен бул ооздун эч кандай айырмачылыгы жок. Колду жуугандан кийин сөзсүз башка чет өлкөлөрдө жанына сумочкасына тиш щеткасын алып алышат экен. Тамактанып бүткөндөн кийин жөн эле бир сыйра жөн эле жууп коюшат экен. Мага ушул аябай жакты. Буюрса биз дагы кайсыл бир убакта ушул деңгээлге жетип калышыбыз мүмкүн. Буюрса. Ал эми тишти кандай кылып туура жууш керек? Тиштин өзүнүн этаптары бар. Ал 3 этапка бөлүнөт. Мисалы, бул тиш деп элестетели. Биринчисинде бул жакты мындай кылып жууш керек. Тиш бул жерден бөлүнөт. Бул жерден 1, бул жерден 1 болуп бөлүнөт. Ошондо бул жагы биринчи часть, бул жер экинчи часть, бул жер үчүнчү часть. Ушундай 3 частька бөлүнөт. Бул жакты мындай эмес. Көпчүлүк элдер ушундай кылып жууйт, анан бул щетка деген ушул эмальдин үстүн кырып оюп салышы мүмкүн. Ошол учурда таттуу камыздак ушундай учурларга көп ооруп элдер кыйналып калышат. Ошого мындай эмес, жөн эле өйдө ылдый же болбосо круглый деп коет, ушундай кылып жууса сонун болот. Ал эми бул экинчи частьты мындай кылып жууса боло берет. Бул жагын деле өйдө ылдый же болбосо круглый кылып жууйт. Анан элдер көпчүлүгү ушул жерди жууп коюп эле всё бүттү деп эсептешет өздөрүнүн оюнда. Ал эми ал туура эмес. Бул оозду болушунча чоң ачыш керек. Бул жактагыларды таза шыпырып жууш керек. Ушундайынан же болбосо мындай кылып шыпырса аябай жакшы болот. Ал эми эң көп жуулбай калып калган жер ушул жер болуп эсептелинет. Анан бул жери. Анан бул асты албетте. Астын деген ушундай эле. Кыскасы үстүн ушундай, бул жерде мындай, бул жерде да мындай, бул жакта да өйдөгө. Ал эми азуулардын үстүн жевательный часть деп коет, ушуларды шыпырып жууса болот. Ушундай эле бул мындай карап келгенде аябай эле жөнөкөй и жеңил жумуш.
ушул тишти таза кылып бир күндө 2 жолу 3 минуттан 6 минутта таза кылып жууса, ал тиш эч качан оорубайт. Рахмат. Кийинки эле кезекте ушул сиз көргөзгөн тиш щеткалары жөнүндө да кандай тиш щетка туура тандаш керек? Аябай жакшы суроо болду. Бул тиш щетканы тандап жатканда дагы өзүнүн туура тандаш керек. Мисалы үчүн аябай катуу деп бөлүнөт тиш щетка. Анан экинчиси жумшак, орточо жумшак, анан орточо жумшак деп. Мен элдерге дайыма айтып келемин, аябай каттууну дагы албаңыз, себеби дегенде эмальди жок кылып салат. Ал эми аябай жумшакты тандай турган болсоңуз, анда чыкпай калышы мүмкүн. Микробдордун калдыктары. Ал эми средний жесткий деп коет, ошол эң туура тандоо. Эртең менен кечинде жуулса деле бир эле щетка ошол орточо жумшактыктагы нормалдуу болот, Ооба. Ал эми тиш щетканы дагы бир айда бир жолу жаңылап туруш керек, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде эң көп бул микроорганизмдер элдер ойлот, көбүнчө ойлошот, колдо же болбосо бутта депчи. Ал туура эмес. Эң көп ушул микробдордун бардыгы адамдын оозунун ичинде болот. Ошондуктан тиш щетканы бир айда бир жаңылап турса, ал дагы аябай тишке пайда болот. Ушул щеткадан эле алыстабай кантип кургатыш керек? Мисалы, кээ бир чоң үй бүлөлөрдө карасаң, стаканда бир нечелер салынып турат же кимдир бирөө идишине салып туруп жаап коет. Кургатыш керекпи, кургатпаш керекпи? Ал эми